Конкуренция деген көп, анан эптеп эле акча кылыш керек эмес да, сапатына, тазалыгына дайыма көңүл бурам. Канчалык чоң объемда чыгарсаң жакшы эле калат. Бирок андай деңгээлге азырынча мен жете элекмин да. Мындай стабильно бир айда мынча акча табам деп айта албайм да. Азырынча ошо туруктуу кардарларыбыз бар. Дайыма алып турушат биздин продукцияларды. Заказ беришет. Жакшы, кел Роза, кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Иштериң жакшыбы? Жемдерим 2 килограмм. Ооба, даярдап койгом. Азыр салып берем, Чоң рахмат. Аш болсун. Эженими көптөн бери тааныйм, кандай иштейт экенин бардыгын билем. Эти дагы адал, таза жасалган үчүн балдарга дагы полезныйраак деп именно ушул жерден алам да. Көзүн ушу көрбөйт экенин унутуп калам да. Такыр өзүнүн көзүн көрбөгөндүгүн мындай арданып, намыстанбай, наоборот мындай алдыга умтулуп, көп адамдарга мындай стимул, мотивация берет да. Улам ары жака, бери жака өткөн сайын эле муну өйдө-өйдө жылдырып эле өткөрүп берем. Зугунан эле билем, иштеген, иштебегенинчи. Анан мындай аябай көзүң көрбөсө коопсуз эмеспи деп сурашат. Могу сетка бар, колум дальше астына чейин кирип кетпегендейчи. Кол биздин манжаларыбыз, чыпальчиктерибиз биздин көзүбүз да, ошо колубуз менен бүт нерсени сезип, туюп, анан жасайбыз да. Негизинен түйөм, анан дагы бир кыз бар, ошол экөөбүз түйөбүз да. Анан кээде ал түйөт, мен камыр жайып, кесип берем, даярдап, заготовка кылып, фаршын даярдап, ал отуруп түйөт. Башында кээ бир магазиндерге алып барып сатып берчи десең дагы мынтип ойлонуп туруп алышат да. Үй шартында жасалган сыяктуу эле да, меники эч кандай кошумча эч нерсе жок. Көңүлү жок, жасаган менен көңүлдөнүп жасаган башкача болуш керек. Анткени мен үнтерем да, мындай көңүлү жок нерсе болсо мындай кылгандан көрө кылбай эле кой, жасабай эле кой депчи. Ушул жумуш менин жумушумбу демек, ушуну мынтип майын чыгарып ушинтип жасашым керек да. Үйдөн да көп жасайм, бияктан да ошо жасап барып үйдөн дагы манты, оромо же бир нерсе жаса деп жолдошум көп эмек кылат да. Өзү камыр тамактарды жакшы көрөт дагы. Мына жабып бекитип, анан күрүчтү охранага таштап кетебиз күндө. Алтын эже, жакшы калыңыз. Ийгилик иштер. 1988 жылы Сүлүктү шаарында туулгам. Тайлан айылында өттү балалыгым, мектеп курагым, университетке чейин, университеттен кийин Тайлан айылында өттү жашоом. Бир бөлүгү десем болот, ошо көзүм көрүп жүргөн мезгилим. Мектепте жакшы окуучумун. Жалпы республикалык тесттин негизинде 2005 жылы Кыргыз улуттук университетине математика, информатика жана кибернетика факультетине тапшыргам, бюджет бөлүмүнө. Анан 2010 жылы университетти аяктап, кайра эле өзүм айылыма кеткем. 8 жылга жакын математика мугалими болуп иштеп жүрдүм. Көзүмдүн көрүүсүн болсо, ошол мектепте окуп жүргөндө эле байкаганбыз, билгенбиз. Анткени түнгүсүн жакшы көрбөй калчумун да. Университетте окуп жүргөндө деле ошондой болчу. Күндүз жакшы кадимкидей эле көрөм, түнгүсүн көрбөй калып эле ошентип кыйналчумун да. Диагноз коюшкан болчу, менин көзүм куриная слепота депчи, түнгүсүн эле көрбөйт, бул күндүз көрөт деп. Бирок кандай эмес экен, зрением начар үчүн эле түнгүсүн көрбөй калып, ушундай болгон окшойм да. Ошо башынан эле мага врачтар айтышкан болчу, эми бар зренияңды сактап калганга аракет кылабыз, гарантия бербейбиз деп ушинтип башынан эле айтканда, жылдан жылга эле зрением начарлап, акырында ошо 2018 жылы уже такыр эле жакшы көрбөй калдым. Мектепте иштей албай калдым. Көбүнчө эле ушу жазгандан, окугандан кыйналып калчумун да, аябай эле кыйналчумун. Коллективим аябай жакшы болчу. Анткени ар тараптан колдоп, жаза турган нерселеримди жазып берип, атайын бир мугалимди мага кошуп берипчи. Үйдөн болсо апам менен жеңем, кээде байкем жардам берчи, дептерлерди текшерип, китеп окуп берчи да мага керек темаларды. 2012 жылы атам каза болду.
Андан кийин 2017-жылы ошо мени карап багып жүргөн байкем каза болуп калды. Ошондон кийин анан аябай катуу ойлондум да, мен эми жашоом кандай болот, эмне кылам, көзүм жылдан жылга эле көрбөй баратат, анан кантип жашаймын, эмне кылышым керек депчи, бир нерсе кылыш керек болдум деп. Келечегимди такыр эмете албай койдум да, элестете албайчы. Анткени ага чейин ошо байкем үй бүлөсү менен, байкем менен чогуу, байкем балдары деп ошентип элестетчимин да жашоомду, келечектеги жашоомду. Анан ошо байкем каза болуп калгандан кийин анан ойлоно баштадым. Анан бир күнү эле ошо байкем каза болгонуна 3 ай болду эле. Анан телевизордон, жаңылыктардан эмени угуп калдым, ушундай атайын көз көрбөгөн балдар кыздарды окутабыз, өз алдынча басканга, брайль системасын үйрөтөбүз, компьютерди үйрөтөбүз деп. Көзүм көрсө дагы, көрбөсө дагы же көнүп калганга, бүт оокатты, бүт нерсени өзүм эле жасачумун, бүт нерсемди эле. Болгон эле ошо китеп окуй алчу эмесмин, анан жаза алчу эмесмин. Анан ошондо мен эме деп ойлодум да, биринчи эле мага ушу компьютер керек, ошону көз көрбөгөндөр кантип колдонуп үйрөнөт экен, ошону үйрөнүп алайын эң негизгиси. Анан кайра айылыма келем да, кайра эле мугалим болуп иштей берем деп. Ошол максатта келгем Бишкекке 2018-жылы. Өзүмдү өзүм кабыл алдым. Көрбөймүнбү, демек көрбөйм, мейли, эми жашоо токтоп калбайт да, наоборот изденишим керек. Кандай гана болбосун жашашым керек депчи, жаңы жашоо тандагым келди да. Көзү көрбөгөндөгү жашоом башталды да. Математикадан сабак берип, репетитор болуп иштеп жүрдүм. Акчам бирок аз эле болчу, бирок өзүмө жетчү да. Өзүмдүн жашаганыма, квартирама. Спорт менен машык баштадым. Жайы менен ошо 3 ай бою чуркап жүрдүк. Анан английский курска бардым. Катар кайрымдуулук фондунан бир эмелер менен таанышып калып, жолугуп калып, аялдарга жардам берген инсандар экен да. Үйрөтөлү бүт бардыгын, үйрөн, өзүңдүн кичине чакан цехиңди ачып берсе, көз алдынча иштебейсиңби деп сунушташты. Мага үйрөткөн инсандарга азыркыга чейин ыраазымын да, аябай. Өзүмдүн оокатымды таба турган бир өнөр үйрөттү десем болот да. Шаарга келгенимде деле туугандарым бүт морально дагы, материалдык жактан дагы бүт жардам берип турушту, колдоп турушту. Азыркыга чейин деле колдоп турат. Азыр Кудайга шүгүр, жолдошум бар, кайын журтум бар дегендей бардык эле эме. Көз карашы, мамилелери жакшы, Кудайга шүгүр деймин. Биз буга чейин ушул райондо, бирок башка үйдө жашаганбыз да. Анан бул үйгө быйыл эле көчүп келдик, 1 жыл боло элек. Бүт нерсени ушу колум менен эле аракет кылсаң, бардыгын эле кылсаң болот да. Мүмкүнчө кээ бирлердин чындап эле мындай шыгы эмеси жок болуп туруш керек ушундай нерселергечи. Биринчи көргөндө мындай бир өзү мындай нурлуу кыз да, бир жакшы бир сезимдерди калтырды да. Мүнөзүн, турган турпатын, эң негизгиси ыйманын баалап, 21-жылы март айларында баш коштук. Чексиз миң мертебе шүгүр кылам Алла Таалама ушундай жарга жолуктурганына. Үй бүлөлүк жашоо негизи бул деген жылуулук да. Үйдүн жылуулугу, үйдүн ошол аял киши бар, аял кишинин мээрими, бул өтө маанилүү нерсе экен да. Кызыма да аябай жакшы болду. Экөө бат тил табышып, энедей мамиле жасап, жүрөгүмдүн иши купул толду да. Адамдан чыгып келген энергетика, адамдан чыгып келген бир нур, ошого таасирленем да. Ушунун артында да бир жакшылык бар экенин мен точно билем да. Вкусно, да? Как всегда вкусно, а? Сен чайыңызды берип атам, бирок азыраак коймокчу. Эмес? Жакшы. Ар бир нерседен эле жакшылык тапканга аракет кылсаң болот да. Мисалы үчүн мен кээ бир жерлерди, ошондой чуңкур болуп калган жерлерди өзүмө метка сыяктуу кылып эметип алгам да. Мисалы үчүн ошо чуңкурдан өткөндөн кийин мен ошо үйүмө жеттим депчи. Же менин поворотум болот ошол жерде деп. Ошо остановкадан кичине эметесиң да. Өзүңө керектүү каалаган транспортты токтоткондон кыйынчылык туудурат. Сөзсүз суранасың да бирөөдөн, остановкадагы кишилерден. Апамдын көзү тирүүсүндө санасы тынып кетсе дейм да. Ушу кызым эмне болду экен деп, келечегим эмне болду экен, жашоосу кандай болду экен дебей, мындай санасы тынып, үй бүлөсү бар, Кудайга шүгүр, балдары бар, жолдошу бар деген сыяктуу. Эң негизгиси баарынан биринчи ошол болуш керек. Үй бүлөдө болсо татыктуу, сүйүктүү апа болгум келет, жар болгум келет, келин болгум келет, эже, сиңди болгум келет. Ой жугуртуңду өзгөртүшүң керек экен негизи. Дүйнөгө болгон көз карашыңды, сен өзүң кандай болсоң, сага адамдар ошондой мамиле жасайт да. Анан мисалы үчүн менин көзүм көрбөй калды, бүттү.
бүт бардыгы мага милдеттүү, мен көзүм көрбөйт, мен бүт нерсени жасап бериш керек. Бирөө десең жасап кое берет, боору ооруган үчүн, тууганың үчүн, бир тууганың үчүн же жакының үчүн жасап кое берет. Өзүң да кыйналасың. Ошол эле учурда ошо сени курчап турган чөйрөнү кыйнайсың да. Сенен жаман энергия бөлүнүп турат да, наоборот, сенен уже тажап калышат. Андан көрө тескерисинче бүт нерсени бирөөгө жүк болбой, колуңдан келген жардамыңды берсең, ошондо жеңил болот да. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын өзүнөн да мен ушундаймын деп адам өзүн өзү эле бөлүп салып же өзүң коомчулуктан бөлүнбөшүң керек. Наоборот, коомчулукка ошентип кошулушуң керек. Менин өзгөчөлүгүм башкалардан көзүм көрбөйт. Калган нерселерим бүт башка адамдардыкындай эле да. Өзүң бөлүнбөшүң керек. Коом сени эч качан бөлбөйт. Жашоону сүйөм. Жашагым келет. Жашоо кандай болсо, ошонусу менен таттуу, ар кандай сыноолор менен, ар кандай учурлары менен.